уруксат берсеңиздер, мен де оюн билдирип коеюн. Урматтуу депутаттар, мына 2019 жылкы бюджетти 6 чакырыш депутаты катары биз өзүбүз бекитип бергенбиз, өзүбүз контролдодук. Өзгөртүүлөр болду орто жолдо, аны да өзгөртүп бердик. Бирок жалпысынан албетте ийгиликтер болду, аны көрүп атабыз. Кемчиликтер да болду. Кыргызда жакшы сөз бар, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. План койдук, бирок кыйналсак да ошону аткарганга өкмөт ишин жасады. Мен мисал келтирип кетейин, урматтуу депутаттар. Назык Каныбек Капашев айтып кетпеди, Союздагы көрсөткүчтөрдүчү. Ооба, Союзда СССРдин убагында көп күчтүү мамлекеттердин арасына кирдик, Союз. Бирок ошол Союз убагында салынбаган мектеп, жолдор, бала бакчалар көп болгон айылдарда. Ошо алыс айылдарда көп болгон. Бирок бүгүнкү күндө ошол айылдарда таза суу, ошол Союз убагындагы салынбаган таза суулар кирди. Ошол айылдарга мектеп салынды. Ошол айылдарга бала бакча салынды. Бул демек өкмөттүн иштеп аткан көрсөткүчтөрүнүн бири болуп атат. Бул ийгилик. Эми жамандай берсек, албетте бизди эч ким жакшы дебейт. Эч ким жакшы дебейт. Ошол үчүн өзүбүздү да мамлекеттик дүйнөлүк рейтингде көрсөтүш үчүн жакшы айтып турушубуз керек. А кемчиликти биз мына 6 чакырыштын депутаттары катары эч ким өкмөткө көзүнө сая эч ким айткан жок. Биз айтып келдик. Бирок туруктуу өкмөт мына 3 жылдан бери иштеп атат. Ошол өкмөттү түзүп, коалициялык көпчүлүк маалыматын угуп, баяндамасын угуп, жылдык отчетун бекитип берип аттык. Ошол отчеттордо өсүш да болду, кемчиликтер да болду. Кемчиликтерди жыл сайын оңдогонго биз токтом кабыл алып берип атабыз. Ошо токтомдун контролунун негизинде өкмөт ишин кылды. Мугалимдердин айлыгы көбөйтөбүз дедик, көбөйтүп берди өкмөт. Жаңы төрөлгөн балдарга сүйүнчү пул деди, аны жасап берди. Пенсияны көтөрөбүз деди, көтөрдү. 19-жылдарда көп ийгиликтер болду. Мына 453 километр асфальт жолу басылды, урматтуу депутаттар. 453 километр жаңыдан асфальт жолу басылды. Мамлекетибиздин региондорунда, айылдарда, райондун центрларында басылды. Бул да көрсөткүч да экономикалык, өнүгүү да. Мына 20-жылдарда жакшы ийгиликтер болмок, бирок бир аз дүйнөлүк ушундай деңгээлдеги вирус чыгып, бардык дүйнөнү кыйнап атат. Бирок ага карабай, мамлекетке мына бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошо вирус менен күрөшүүдө бардыгыбыз бирге болуп, мына бүгүнкү күндө мамлекетибизде жеңил, бүгүнкү күнгө чейин жеңил болуп атканын бардыгыбыз көрүп турабыз. Мына бул да көрсөткүч. Эгерде биз катачылыктарды кетирип, алдын ала иштерди кылбасак, алдын ала ошол туура мыйзамдарды колдонбогондо, анда эмне болот элек? Анда бүгүнкү күндө бул жерде өкмөт отурбайт эле анда. Мен ошондой ойлоймун. Бирок коңшу мамлекеттерге, өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу коронавирус менен күрөшүүдө биздики бир топ жеңил өттү. Мына муну да айтып коюш керек. Ошондуктан урматтуу депутаттар, 19-жылы жакшы жылдардан болду, жылыштар болду, бирок кемчиликтер да болду. Анын бардык мынакей кемчиликтерин 120 депутатыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке региондогу жетишпеген нерселердин бардыгын айттык. Бардыгын көрсөттүк. Мен ойлойм, бул да жазылып, токтомго кирди. Мына Жогорку Кеңештин 9 комитети, ар бир комитет өзүнө тийиштүү отурасылдагы маселелерди көтөрүп, чечимдерине киргизди. Ал чечимди мына жалпы Жогорку Кеңештин токтомунда контролго алынды. Мына былтыр да ошондой болгон. Мына ошонун негизинде биз сурап бардыгын билебиз. Жооп берет. Ошондуктан ийгиликтер да болду, бирок кемчиликтерди Мухаммедкалый Дүйшөкеевич эске алыңыз. 20-жылдары жасала турган иштер көп эле, бирок ага карабай жасаш керек. Кыйынчылыкка карабай жасаш керек. Мына бизде эртең ошо экономикага бюджетти кыскартуу, антикризисный проект иштеп
алып келебиз деп көрсөтөбүз деп жатасыз. Эртең алып келиңиз, ал боюнча да өзүнчө чоң талкуулар болот. Депутаттардын өзүнүн сунуштары болот. Ошонун негизинде да биз бир жыйынтыкка келебиз. Ошо менен урматтуу депутаттар, рахмат көңүл бурганыңыздарга.